Саламатсызбы урматтуу көрүүчү. Мен атым Канат Улжанат. Бүгүнкү сиздин жана менин ортобуздагы онлайн комуз кружогубузду баштоонун алдында турабыз. Анда маселеге кеттик. Бүгүнкү үйрөнө турган ырыбыз эмне? Бүгүнкү үйрөнө турган күйлөрүбүз эмне? Мен бүгүн кербезим, жаштар маршы, анан Керөзөн деген күүнү разбор кылууну 0дон баштап 100гө чейин, үйдөн үйрөнгөндөн баштап сахнага чейин кантип туура чертүү керек, кантип комузду туура басыш керек, кантип комузду коозураак ойноо керек, жана ошондой кантип эң башкысы кантип эрте үйрөнүү керек. Мага көп окуучулар суроо кое берет да. Кантип эрте үйрөнсөк болот? Азыр көп нерсе убакытты талап кылып калды, туура. Берден видео созулушу мүмкүн. Бирок, мына сиздин азыр бетиңизге айтайын. Эгер сиз үйрөнүп жүргөн болсоңуз комузду, кербезим, жаштар маршы, Керөзөн дегенди чындыгында окуучулар максимально 2 жыл, минимально 1 жылда үйрөнүп бүтчөт. Анткени эмне үчүн? Комуз мектепте, мына гимназия болобу, орто школа болобу, мен музыкалык окуу жайды айтпайм, бирок кадимки мектеп жана ошондой эле гимназияларды айта кетсем, ал жактан сүрмө топ менен, же болбосо көп балдардын арасында кыска убакыттын ичинде эч кандай үйрөнө албайт. Аяктан мугалим бир жумада 2 күн ичинде 2 сааттан өтсө, ошол 20 балага бөлгөндө 10-15 мүнөттөн тийип калат. Бирок бөлүнүп барып, результат кеч болот. Ошондуктан сизге сунуштаймын, шашпай, баардык айткан нерсени унутуп коюп, ар бир нерсени жазып алып, мен берген нотасына жазамын, мен берген текстине жазамын, колдон келсе кантип туура бура алыш керек, даже буроосун дагы чыгарамын. Анда эмесе жакшы бир жерге барыңыз, жакшы бир ыңгайлуу жерге отуруңуз. Анда эмесе сабакты баштайбыз. Сабактын башталышынын алдында дагы бир нерсе айта кетчү нерсе, мени комментарийден кээ бири жазышат. Бул көпкө созулуп кетип атат го, Жанат мырза дейт, Жанат байке дейт, Жанат агай дейт. Көпкө созулуп кетип атат дейт да. Туура. Азыр убакыт кымбат. Сиздин убакытыңыз кымбат. Тартып аткан менин убактым силердикинен кымбат. Анткени мен жалгызмын, үйрөнүүчүлөр көп. Ошондуктан туура түшүнүш керек. Мен видеону бир тартам, жарабай калса аны өчүрүп, кайта экинчи жолу тартам. Сиз силерге 2-мүнөттө келсеңиз, мен балким буну 6-мүнөттө тартып атам уже. Неге көп сүйлөп атам? Анткени түшүндүрүш керек. Түшүндүрүү эң башкы максат. Түшүнбөй эле комузду кармап чертип кеткен туура эмес. Комузду эң биринчи ырдардын алдында, чертердин алдында бурайт. Сиз дагы ушинтип адам дагы биринчи психологически даярданыш керек ошко. Каерде туура басыш керек, кантип бураш керек. Эгерде баардык нерсе туура болсо, эгер атка туура минген болсоңуз, анда аттуу чабууга мүмкүн атты. А эгерде комузду туура бурап, туура отуруп, постановкаңызды туура кармаган болсоңуз, эң главный жаш балдар же болбосо жаңы үйрөнчүктөр мынтип кармалат, мынтип комузду. Могул үстүнө бармак болсо ашып кетет, мынтип. Көп окуучуларды көрөм, мынтип алат, мынтип. Бул эң чоң кемчилик комузчуларда. Мынткенде болду, могу колду уже бууп салат. Бул колдун 2 кол ашылбай калат мына. А эгерде мен мынткенде бул 2 кол чоң ашылат. Бул эң биринчи кемчилик. Сиздердеги баскан кемчилик. Көпчүлүк кетип аткан кемчилик. Мен да кетирчим, бирок бара-бара бул кетти. Экинчи кемчилик, комузду туура эмес чалат. Берде мына комуз бери неге туруш керек. А көп болсо арткы өтүп кетет, же болбосо мындай түшүп кетет. Бул өтө чоң кемчилик. Үчүнчү, комузду бул туура койгондо көп мынтип прямо эмет көтөрүп алат, мына мынтип чертет. Көрдүңүздөр, Азыр камерада мен бетим көрүнбөй атат. Мынтип туруп алат. Бул дагы чоң кемчилик. Комузду бирөө мынтип чертип алат, мынтип кармап алат. Ушуларды оңдош керек. Мен ушуларды көбүнчө оңдоого аракет жасайм балдардан. Мага сиздин канча 1 жыл четкениңиз деле маанилүү эмес. Сиз канча убакытта аз убакыттын ичинде үйрөндүңүзбү, ошол мен үчүн дагы, силер үчүн да маанилүү болуш керек. Анда эмесе, урматтуу көрүүчү, эгер сиздин жакыныңыз, сиздин досуңуз, агаңыз, байкеңиз, карындашыңыз, балаңыз, жалпы эле туугандарыңыз эгерде комуз кружогуна катышып, комуз чертип же комузду жаңы үйрөнөм деп жүргөн болсо, ушуну через WhatsApp аркылуу же болбосо Instagram аркылуу, Facebook аркылуу бөлүшүп коюңузду өтүнөт элем. Анткени мен тараптан кыска болсо да жардам берет. Бул мен чертип атканда же болбосо мен башка жакка жүктөгөндө мага эч
ким акча төлөбөйт, мага польза эмес. Болгону менин чындыгында өзүмдүн канымда кайнаган нерсе, өзүмдүн канымда бар. Мен үйрөнгөм, мага бекер үйрөткөн жакындар. Мен дагы кыргыздарга ар бир кыргыз аспап кармап, кыргыздын чыныгы өзүнүн нукура аспаптарды, улуттук аспаптарды жаш балдар кармап, ак калпак кийип, бүгүн ак калпак күнүнө тартып атам айтмакчы. Барыңыздардын майрамыңыздар менен. Анда эмесе, бардык нерсеңиздер аткарган болсоңуздар, төс жерге отурган болсоңуздар, бардык нерсени туралаган болсоңуздар, анда эмесе комузтун бургалышынан баштайбыз. Кеттик. Бул комузду эң биринчи мен кайсы тоналистке бурадым? Тоналист деп коет. Эми бизче айтканда комуздун ортоңкулу кайсы настройдо турат, кайсы нотада турат. Азыр мен бурап койдум. Ортоңку кылы эң баары стандартты колдонуп жүргөн бул ортоңку ля менен ансамбльдагы, оркестрда көбүнчө ля нотасы менен ойношот. Баары ля тоналист менен. Ля тоналист стандартный. Унутпаңыздар. Оз комуз кыргыздын улуттук аспабы болот. Темир оз комузда ля тоналистинде болот, көбүнчөсү чопочордо ляда болот, көбүнчөсү. Ошондуктан ортосу ля. Эки чекеси ми нотасында. Эгер кантип туура бура албай атсаңыздар, окуучу болсоңуз, эгер сиз мына комуздун кармайсыз ортоңкулун, анан ылдый жылдыр өйдө бурап бурайсыз комузду. Комузду бураш оңойдун эң оңою. Эгерде туура түшүнсөңүз, ортосу ля нотасында, эки чекеси ми нотасында. Эгер сиз бураганды билбесеңиз, бурагандарга барып буратыңыз. Экинчи нерсе, комуздун ортосун ля, си, до, ре, ми нотасын басып туруп, комузду билгендерге чийдиртип алыңыз. Эгер сиз өзүңүз бурап, өзүңүз туура чий алганды билсеңиз, анда эң сонун. Кантип жакындарыңызга барып, кантип мугалимиңизге барып буратасыз. Бурап бүттүз, экинчи чийгенде мына ля, си, до, ре, ми. Биз ушерден бүгүн 3 күнү тең ушерден разбор кылабыз. Унутпаңыз. Комузду бурадыңыз, туура бастыңыз. Анда эмесе бизден эң биринчи күйүбүз, эң биринчи четте турганыбыз Кербезим, анан Жаштар маршы, анан Кер өзөн. Эми мен кыскача нуска түшүндүрөм. Колдон келишинче түшүнүп калууга аракет жасаңыз. Бул видео эч качан өчпөйт. Менин YouTube каналымда турат. Ушуну кайра жылдырып, түрдүрүп каласыңызча, жада калса скоростун азайтып көрө берсеңиз болот. Эми караңыз. Ляныга бурадыңыз, туура бастыңыз, лядан башталат. Эң биринчи азыр мен чертип берем. Кантип чертилет Кербезим? Бул башталышы. Эми азыр мен нотасын айтам. Нотасын чогуу жаттап калыңыздар. Нотасын мен берге текстин жазбай эле коеюн. Анткени мен нотасын ырдап айтып берем, ля, си, до, ре, си, до, си, ля, до. Кайта повтор. Ля, си, до, ре, си, до, си, ля, до. Эми үчүнчүсү. Ля, си, до, ре, ми, до, ми, ре, си, ля, до. Ля, си, до, ре, до, ля, си, ре, си, ля, до, ля. Повтор. Ре, си, ля, до, ля. Көрдүңүзбү? Оңой эле. Нотасын мен кандай айтсам, биринчи деп туруп кашага алып туруп жазыңыз нотасын, экинчи деп туруп нотасын жазыңыз. Берде нотасы оңой эле мына. Ля биринчи кыл, си, до, ре, ми. 5 нота менен сиз Кербезимди бүтөсүз. 5 нота 3 кол менен болду. Эң башкысы жагын комузчулардын жаңылганы окуучулардын көбүнчө могуда. Ушуну кайталаңыз менчө. Раз,
колбаш керек. Повтор. Ушул эле нерсени бардыгында колдоносуз. Бир жеринде эле ла си до ре ми до ми өйдө бүтөт. Калганы баары окшош. Ошол. Анан бирден кайыр жеринде бир аз кооздчулуктар, фашлак, лигалар кошулуп кетет. Ушуну колдоносуз. Мына. Ушуну колдонуңуз чертип атканда. Азыр кайта кайерден колдонуп кетсе болот. Мына. Бери келгенде ушуну колдонуңуз. Бул жөнөкөй эле башында кооздуктар. Анан бара-бара өзүңүздө кооздук чыга баштайт. Эң кооздук нерсе туура басуу, анан могул эле. Темп. Жана жорго менен жөнөкөй аттын басышындай эле. Тан. Кашаң ат менен нормальный аттын басканы ар кандай билесе, так ушуну колуңуз кашаң болбош керек. Тыкан болуш керек. Еще тан. Бул кербезим болду. Урматтуу көрүүчүлөр. Азыр буну кийинкисине жаңылып калбаш үчүн видеону токтотоюн. Бул жерде эмнелерди колдондук жаздым, кантип чертилет жаздым. Азыр бир жолу кербезин аягынан башына чейин чертип берем, кантип чертиш керек. Ушундай кылып чертип бүтүп туруп ушуга теңеңиз болду. Повтор. Ла си до ре ре си до си ла 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 до ла си до ре ми до ми ре ре си си ла ла до ла си до ре до ля си ре си си ля до ля ля ре си си ля до ля ля ла ла ла. Сөзсүз түрдө ырдап чертиңиз. Ырдап чертүү бул сиздин 2 күн чертсеңиз ырдабай. Мисалы ырдабай 4 күн чертсеңиз, ырдап чертсеңиз 2 күн чертишиңиз мүмкүн. Анткени ырдаганда мээ дагы, кол дагы баары кошулат. А сиз ырдабай чертип жүрүп, кийин ырдасаңыз эч качан кошулбайт үнүңүз менен колуңуз. Ошон үчүн эң башында ырдап көнүп алыңыз. Андан эмесе кийинки күйгө кеттик, жаштар маршына. Жаштар маршы күйүсү бул эң актуалдуу, мурунтан баштап кербезим жаштар маршынын мектептерде ойноп келатат. Бул негизи мектептин башында ойной турган күй. Анткени бир бала келет, үйрөнөт, кайта ал бала кетет, кийинки бала үйрөнөт. Ошондуктан бул мектепте көп чертилет. Бир эле бала буну 11 жыл бою чертип жүрө бербейт. Ал келет, үйрөнөт, анан кетип калат. Анан өз ар кандай ситуация менен. Кийинки бала келет, ал үйрөнөт, ал кетет. Анда эмесе жаштар маршына кеттик. Жаштар маршында кербезимге окшош эле болгону ля си до ля си 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 тан та тан та тан та та тан та тан та тан та та. Башында ушинтип чертип алыңыз. Тан та тан та тан та та тан та тан та тан та та деген сыяктуу эле кербезимге окшош. Кербезин үйрөндүңүзбү? Буну сиз 5 мүнөттө үйрөнүп кетесиз отуруп. Анда эмесе кеттик. Нотасын айтып берем. Бул дагы ляга буралып турат. Лянын ордунда эле басылып турат. Эң биринчи кыл, биринчи ортоң кол ля. Анда эмесе жаштар маршы кеттик. Ля си до ля си си си. Жай чертем. Мен жай чертем. Экинчисинде жакшы айтып, уже катып чертем. Ля си до ля си си си. Ля си до си ля ля ля. Ля си до ля си си си. Ля си до си ля ля ля. Ля си до ре до ре. До ре си си си. Ля си до си ля ля ля. Ля си до ре до ре. До ре си си си. Ля си до си ля 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 деп бүткөндөн кийин анан башкача кетет. Бу жерден ре тан тара та тан. Ошол жерден унутпашыңыз керек. Ре дегенден кийин ойын кетет. Ре десипет. Ушуну колдонушуңуз керек. Ре
ар бир нота экиден ре анан ми кээ бир жерде кээ бирлери ми өйдө чертет. Мен ылдый чертип атам. Сиз каалаганыңызды кылыңыз. Кайта ми көрдүңүзбү? Бардыгында бул кошумча кооздук үнү берет. Анан до ми до си ля ля ля, до ми до си ля 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 ля. Берден эмнени үйрөнүш керек мону? Ля си до ля си 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 ля си до си ля ля ля. Сөзсүз түрдө нотасын жазыңыз тетрадка. Эгерде үйрөнөм десең сен сөзсүз түрдө жаз тетрадыңа. Жазмайынча сенде результат болбойт эч качан. Ушуну кайтала. Кечкери үйрөнмөйүнчө. Сени да ойланып көрдүңбү? Ушуну берип алсаң, сенде корку сезим кетип калат. Кенеңи биякты кошосуң. Нотасын жаздың, бияктын басылыш нотасын билесиң, үстө комузун чийилген, комузун ляга буралган, всё. Сага башка эч нерсе керек жок. Ушуну гана чертесиң, всё. Берден нелер колдондук? Жанагындай эле кээ безимде эмне кооздук болсо, жаштарым аштын ошол. Всё, ошол эле. Урматтуу көрүүчү, кээ безим менен дагы бир жолу жаштар маршы окшош. Унутпаңыз. Окшош. Басылышы гана башкача, чертилиш да оңой, темпи дагы оңой, жана окшош. Болду, ошол эле. Сөзсүз түрдө ушуну жаңы жаштар маршын кээ безин чертип аткан досуңузга жөнөтүңүз. Ал дагы үйрөнүп алсын. Мугалимден кечкерин башына уруп кыйнабай. Анда эмесе буну өчүрөм дагы. Кийинки керөзөнгө кеттик. Керөзөн более серьезныйраак, кыйыныраак. Эми керөзөнгө кеттик. Керөзөндү дагы көбү чертет. Мектептеги окуучулардын эң бир аз уже среднийге келип калганы керөзөн. Керөзөн чертип калган бала уже көп күйгө жарап калат. Керөзөндү үйрөнүп бүттүм деген балага уже ыр дагы, күй дагы, дастан дагы үйрөнө берсе болот. Эми караңыз. Керөзөн деле ошондой. Ляга бурайсыз, ляны басасыз, колуңуз темпи башкача бирок. Анда эмесе кеттик бурайышын. Кээ бирлери башкача чертет. Мен ушундай чертем. Менен үйрөнүп алыңыз. Эгер кийин мугалимиңиз жок мындай эмес, мындай десе, хорошо деп ушунукун чертип кете бериңиз. Бирок мен негизги өзөгүн үйрөтүп атам. Ушуну үйрөнсөңүз болду. Сиз керөзөнү ким ойносо дагы кошулуп кете бересиз. Бул проигрыш, кайта баштан. Ля, до, си, ре, ля, до, си, ре, ля, до, си, ре, ля, до, си, ре. Берден. Проигрыш ойноп бүтөрү менен уже бул проигрыш. Башында мисалы оз колумуз чопо-чор дагы күтүп турат буну ойномойча. Ушуну ойногондо баары кошулуп кетет мына. Ля,
si do re do la si re do mi birincisi bitti. Do mi re si re do la İkincisi de bitti. Kaytalı la si do re do la si re do mi birle mi bирок мурункусунда 4 mi ойногонбуз. Bu da birle mi. Üçüncüsünü kaytalayman. La si do re do la si re do mi la do si do mi re si la si la. Bu уже birinci kuplet бүттү деген сөз. Эми кайырмасы. La do mi re do si повтор la do mi re do si повтор la. Только la do mi üç жолу la do mi анан re si кайырмасын кайта повтор. La do mi re do si la do mi re do si la do mi re si la Урматтуу окуучу, урматтуу тууган, бул оңой эле. Бирок буну жакшылап кунт коюп угушуңуз керек. Эң биринчи сиз эмне кылышыңыз керек? Азыр чертиңиз, аракет кылдыңыз, бирок кээ бир жерин түшүнбөй калдыңыз болуш керек. Анын үчүн тетрадты ачып туруп, текстин керөзөн эң баш темасы. Анан биринчи деп туруп, эң башкы кайырмасы, проигрышынын нотасынан башып жазыңыз. Полный. 8 9 сап болот. Жазып бүтүңүз дагы. Анан кийин колдун нотасын жаттаңыз. Ля, си, до, ре, ми деп туруп, анан чертиңиз. Ошондо сизде результат болот. Ошону чертип бүткөндөн кийин берде эми эмне кыйынчылыктар бар? Керөзөнгө келгенде чын эле кыйналат. Берде ушул эле. Анан башталат. La si do re do la si re do mi анан до ми ре си ре до Көрдүңүзбү? Мен жөн эле ляны басып чертип атам. Бул колдун четилиши. Колдун четилиши. Сиз колду шилтемен көрүп туруп, нотаңыздын үстүнө мен деле жазып койсом болот, монтаж мененчи бир аз убакыт кетет. Бирок мага караганда сиз жазсаңыз, нотаңыздын үстүнө ля дедиңизби, лянын үстүнө сөз ылдый питичке коюңуз. Ылдый мындай чийип коюңуз. Ля си до өйдө кетпедиби? Буну өйдө деп жазып коюңуз. Өйдө каратып, мына стрелканы өйдө карап жазып койсоңуз, ылдый болсо ылдый карап жазып коюңуз. Ошондо туп тура болот. Ошондо сиз да жаңылбайсыз, үйрөнүүңүзгө дагы оңой болот. Бардык нотанын үстүнө ушундай ылдый өйдө деп жазып чыгыңыз. Ушундай кербезим азыр үчөөнү тең чогуу чертем. Мына финалный нерсе, үчөөнү кербезим, жаштармаш керөзөнө. Токтоду деп туруп кийинкиде чертип кетип берем. Кербезим. Мына сиз бүттүңүз дейли, кербезимде бүттүңүз, жаштармашын бүттүңүз, керөзөн бүттүңүз. Эми мен тураңыз. Экөөбүз отурабыз. Ата-энеңиз бар, тууганыңыз бар, жакындарыңыз бар. Сиз менен сол жагымдасыз. Комузуңуз бурадыңыз ляга. Ортосу миде. Анда эмесе кет, кербезим. Баштадык дейбиз да. Ля си до ре си до си ля ля ля. Турдаңыз. Ля си до ре си до си ля 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 до. Ля си до ре ми до ми ре си си ля ля до. Ля си до ре до ля си ре си си ля до ля ля ре си си ля до ля ля
чертип бүткөндөн кийин повтор кылат, анан 4 лия чертет да. Кербезим бүттү. Сиз менин сол жагымда дагы эле отурасыз. Экөөбүз чертип атабыз. Элестетиңиз, сиз жана мен бирөөгө чертип бере атабыз. Же сахнада, же концертте, же ата-энеге, туугандарга. Эми жаштар маршы. 1, 2, 3. Ля си до ля си си си. Ля си до си ля ля ля. Ля си до ля си си си. Ля си до си ля ля ля. Ля си до ре до ре. До до ре си си си. Ля си до си ля ля ля. Ля си до ре до ре. Кайта ре. Анан до ми до си ля ля. До ми до си ля 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 ля. Бул бүттү дейли. Эми кирүүзүн чертип бере атабыз, Кеттик. 1, 2, 3. Көрдүңүзбү? Ушундай эле. Биз уже 3 күнү жыйынтык тутабыз. Бул оңой эле. Көрүп жөнөкөй эле комуз, бирок кандай үндөр чыгат. Ушундай урматтуу көрүүчү, урматтуу уган. Аягына чейин көргөн болсоңуз, анда чыдамыңыз жакшы экен. Эгер ушул минутага чейин көрүп бүткөн болсоңуз, чыдамыңыз жакшы экен. Чыдаңыз. 2 жыл бою темселеп жүргөн жакшыбы? Кружокко барып, толтура балдардын арасында. Бирок ушуну 2 күн отуруп үйрөнүп койгон жакшыбы? Аны өзүңүз кенен ойдонуп аласыз. Эми балким сизге барып үйрөнгөн жакшы. Бирөөгө ушинтип өзүнчө үйрөнүп, батып үйрөнүп алып, анан тияка барганда кенен балдар менен отуруп ойногон жакшы. Бул өзүңүздүн каалооңуз жана сиздин тандооңуз. Мен эч кимди кыйнабайм, тигин же мынт деп. Анда эмесе ушунчага чейин көргөн болсоңуз, лайк басыңыз. Подписаться деген бар болуш керек. Анда басыңыз, жазылган болсоңуз. Анан өзүңүз канча күндө чертиңиз, кантип чертиңиз, эмне кыйынчылык болуп атат, алдына комменттерге сөз түрүп жазыңыз. Менин номерум бар описание дегенде. Такыр түшүнбөй атсаңыз, номерума жазыңыз. Эгерде кружокко катышам десеңиз дагы, менде жеке кружок бар. Эгер бул аяктан эрте үйрөнөм, мен дастанда үйрөтөм, ырда үйрөтөм, күйдө үйрөтөм. Бардыгын, терме, санат, айтыш, бардыгын үйрөтөм. WhatsApp номерума жазыңыз, эгер кружокко катышам десеңиз. Менде үйрөнүп аткан балдар да бар, эжелер да бар, Россиядан да эжелер бар, Казакстанда да эжелер бар, кыргыздар, бардыгы кыргыздар. Ушулардын катарына кошулам десеңиз, мен номерума сөз жазыңыз. Андан кийин шашпай кабыл алышабыз ал жактан, Мейлиңиз сондай, сизге ийгилик.